Алмаз Шаадаевдин клибин 22 миллиондон ашык адам көрдү. Ырчы Алмаз Шаадаевдин «Эми мага баары бир» деп аталган клибин 22 миллион көрүүчү көрдү. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Аталган ырдын сөзү жана обону обончу Гүлжигит Сатыбековго таандык. Кече тиккен дарагым, мөмө берет дедиңби? Жерге көмгөн денегим өнү берет дедиңби? Деген сөздөр менен башталганыр. 2018 жылы 4 мартта YouTube каналына жүктөлгөн. Жана былтыркы жылдын хитры болгон. Клипте үй бүлөлүк маселелер чагылдырылган. Соло медиа YouTube каналындагы чыгармага 8000ден ашык адам пикир калтырган. Эскерте кетсек, Алмаз Шаадаев 1990 жылы 11 сентябрда Нарын областынын Атбашы районуна караштуу Кара Суу айылында туулган. Фаридам, күлүп койчу айдай, карындаш деген ырлары менен белгилүү. Маалымат булагы заманча кеткейжи. Асель Кадырбекова чыгармачыл адам үчүн эң коркунучтуусу ага эч кимдин кызыкпай калганы. Салам Асель, кандай жаңылыктар менен келдиң? Салам, азыр энелик милдетти аткарып үйдө элемин. Эми жаңы жылдан кийин толугу менен кайрадан ырчылыкка киришем деп турам. Кош бойлуу кезимде өзүмө ашыкча ишенип, төрөгөндөн кийин эле тез эле ырдап баштайм, баарын кыйратам деп айткан элем. Балалуу болгондон кийин бардык пландарым кийинки планга жылып кетти. Негизги жумушум кызымды чоңойтуу болуп калды. Баланы тарбиялоодо китептерде жазылган кандайдыр бир ыкмага таянасыңбы? Же өзүң тарбияланган, тагыраагы апаңдын ыкмаларын колдоносуңбу? Эстесем, апам мени урушчу эмес, такыр кол көтөргөн жок. Мен да апамдай болуп балама кол көтөрбөгөнгө аракет кылам. Улуулардан эркекти токчулук, кызды жокчулук бузат. Андыктан кызды барчылыкка чоңойт. Эч нерсеге зар болбосун. Эркек балага жетишпеген жашоону көрсөтүп чоңойт. Тың болсун деген сөздөрдү угуп калам. Ушул ыкманы карманабыз го. Бала тарбиялоо боюнча атайын түзүп алган эрежем жок. Азыр өзүбүз деле кызым менен кошо чоңоюп жатабыз. Алдыда дагы кандай тарбиялайбыз, көрө жатарбыз. Баары абалга жараша болот деп ойлойм. Кызыңдын жүзүн элге көрсөтпөй жатасың. Көз тиет деп кооптоносуңбу? Ушундай ишенимдерге маани берип, ырым-жырымдарды карманасыңбы? Менин эркиме койсо жашырбай эле жүзүн көрсөтүп жүрө бермекмин. Бирок үй бүлөлүү болгондон кийин жалгыз өзүмдөн эмес, үйдөгүлөрдүн да ою менен эсептешим керек. Ата-энебиздин ишенимдери, карманган ырым-жырымдар бар. Улуулардын сөзүн эки кылбай, кызымдын жүзүн элге көрсөтпөй жүрөм. Өзүм ырымчыл эмесмин, бирок кызыма үй бүлөмө келгенде абайлап турам. Бирок кызыңдын сүрөтүнүн социалдык тармактарга тарап кетпешин көзөмөлдөө кыйын болсо керек. Оба, артыбыздан ээрчип жүрүп тартып алгандар. Социалдык тармактарга сүрөтүбүздү жүктөп, бизди белгилеп койгондор бар. Кызымды коляскада сүйрөп көчөдө жүрсөм, мени түртүп туруп көрүп кеткендер да болот. Бул көрүнүштөргө күлкүң да, жиниң да келет. Ар бир адамдын өзүнө гана таандык жеке жашоосу болот. Ага киришкен туура эмес. Андайда мен каттуу айта албайм. Бир нерсе десем, жылдыз оорусу менен ооруп калыптыр дешет. Ошондуктан мындай абалды жөн гана кабыл алыш керек деп ойлойм. Бир ирет Нурландын жумуртка куруп жаткан видеосу тарады. Жолдошуң ашканага аралашабы? Ал видеону мен көргөн жокмун. Бирок Нурлан ашканага үй жумуштарына такыр жолобойт. Ашканада апам экөөбүз кожейкебиз. Нурландын ашканага кирип калганы мен үчүн таң калыштуу. Биз үйдө жок болгонубузда курсак ачканда айла жоктон ашканага кирип, жумуртка куруп жеген чыгар. Эл арасында Аселдин үйүнө бала багычу, үй кызматчылар бар. Асел жасанып эле жүрө берет деген кептер бар экен. Кандай сонун жашоодо жашайм. Үй жумуштарын өзүм жасайм. Үйдү жыйноо, тамак жасоо мен үчүн чоң жумуш эмес. Кудайга шүгүр, сонун кайнене кайнатам бар. Алар баланы карап жардам беришет. Эл айткандай жардамчыларым болгондо, азыр толгондо кой ыр жаздырып, клиптерди тарттырып, жада калса гастролдоп кетмекмин. Бала багып, үйдө отурган жагып калып, ырдабай коюшуң мүмкүнбү? Азыр кээде эле ырдап койгонум болбосо, 2 жылдан бери үйдө отурам. Буга чейин дайыма иштеп жүргөндүктөн үйдө олтуруп калуу кыйын болду. Шарт болсо иштегенге эмне жетсен. Жолдошуңа жардам берип, аны кыйнабай өзүңдү өзүң каржыласаң жакшы да. Чыгармачылыгың боюнча сага карата мактоолор менен бирге бир катар сындар айтылат. Аларга кандай жооп бере аласың? Эч кандай жооп бербейм. Сындарга көнүп калдым. Иммунитетим бар, терим калың. Атактуу болгондон кийин аргасыз анын баарына көнөт экенсиң. Мени талкуулап жатышса, демек мен алдыдамын. Чыгармачыл адам үчүн эң коркунучтуусу ага эч кимдин кызыкпай калганы.
Атаңдаштык болбосо өнүгүү болбойт. Бул чөйрөдөгү кайсы бир адамга атаңдашып, андан ашкан сулуу, популярдуу болууга, мыкты чыгармаларды жаратууга аракет кыласыңбы? Мен үйдүн жалгыз кызы болгондуктан кичинемден эле атаңдашууну билбей чоңоюптурмун. Баланчадан кыйын болушум керек, түкүнчүдөн татанакка кийинишим керек деген ой менде жок. Шоу-бизнесте биринен бири өткөн сулуу кыздар көп. Жакшы ырдаган, ырга табити күчтүү кыздар да бар. Ар бирибиздин күйөрмандарыбыз, өз ордубуз бар. Эч кимге атаңдашпайм. Менин көз карашымда атаңдаштык, бул көрө албастык ичитардык. А мен ичитар, көрө албастарды жаман көрөм. Андай болгум келбейт. Үй бүлөлүү болгондон кийин жашоом кандай өзгөрдү? Мурда бардык маселемди өзүм чечсем, азыр таянар адамым бар. Ал кулап баратсам кармап калат, дайыма колдоп турат. Жашоом жакшы жакка өзгөрүп жатат. Мындан улам чыгармачылыгыма көп көңүл бурбай. Жалкоо болуп баштадым окшойт. Азыр Нурланга толук ишенем. Ырчылыгыңа да Нурлан жакшы көмөктөшсө керек. Оба, өзү ыр алып келип, муну жаздырбайсыңбы, тигиндей кылбайсыңбы, деп сунуштап алдыга сүрөп турат. Балким Нурлан чыгармачыл инсан болбогондо, ага да, мага да кыйын болмок. Эртеден бери сени менен фотосессия кылып жүрүп сабырдуу экениңди байкадым. Бул сапатың көп жерден жардам берсе керек. Сабырдуулук мага жакында эле келди. Мурда чыдамым жок болчу. Оюма келген нерсени дароо жасап салууга жан талашчумун. Чоңойгон сайын сабырдуу болуп калат экенсиң. Жашоодо баары сен ойлогондой, каалагандай боло бербейт экен. Ошондуктан убактын өтүшү менен бул сапатка ээ болууга туура келди. Карыганда жашооңду кандай элестетесиң? Нурлан экөөбүз көп балалуу болгубуз келет. Мен үчүн эң негизгиси үй бүлө. Ансыз жашоомду элестете албайм. Андыктан бекем үй бүлөнү, көп неберелүү, чөбөрөлүү болуп, Нурлан экөөбүздүн аларды эркелетип, кылыктарына суктанып отурганыбызды элестетем. Кыялыңа жет. Маегиңе рахмат. Маалымат благы Супер Шекет KG.